чоң мал сарай сатылат. Жери 1 гектар туғандар. Плюс мал сарайға жақын жерде 4,5 гектар айдоо жери, чөпкана, жемкана, үй, баня, өзінің трансформаторы, қызыл китеп, түзме-түз элермен байланышасыздар. Видеоны жогото албайсыңыздар, лайктан басып сактап алыңыздар. Сатылуучу мал сарай Сокулук району жаңы Пахта айылында жайгашкан. Келүү үчүн сиздер шлагбаумдан тугундар түндүктү карай келесиздер. Манас айылы, аэропорт, дача суу келесиздер. Жаңы жер, андан кийин жаңы Пахта. Жаңы Пахтанын мынакей ичине кирсеңиздер, мондай заправка, ошол заправкадан бери карай жүрөсүздөр, түштүктү карай. Ушул тарапта мал сарайы жайгашкан. Мынакей туугандар, сатылуучу мал сарайга да келип калдым. Участогунун аянты 1 гектар. Бул жерде чоң мал сарайы, жемкана, чөпкана, үй, баня, тегеренте участок, забор, 2 дарбазасы, өзүнүн трансформатору жана ошондой эле бул участоктун бүтөр жеринде эле ары жагында 4,5 гектар болгон. Азыркы учурда бедеси бар болгон айдоо жери туугандар. Баары бир жалпы сатылат. Чыгыш, кечиресиздер, батыш чек арасы, мынакей. Бул кызыл колоннаны көрдүңүздөрбү? Ошол жерден бери карай кетет. Чыгыш чек ара туугандар, мынакей бул жерге чейин, бул жерде дагы бир дарбазасы. Анан айдоо жер мынакей бул жерде. Айдоо жерде азыр видеонун жүрүшүндө кенен көргөзөбүз. Бул мынакей туугандар негизи кирүүчү дарбаза. Кенен чоң транспорт менен да кичинекей транспорт менен кирип чыгасыздар. Киргенде эле сол жакта чоң мал сарай, узун туурасы 85ге 25 туугандар. Бул жагы 85, бул жагы 25, кызыл кирпичтен салынып, крыша жагы потологу ылай менен чапталып, кышында жылуу, жайында салкын болот экен, ошон үчүн өйдө жагы ылай менен эме болгон. Анан киргенде бул жерде үй, үйдүн узун туурасы туугандар 9га 8 төрүндө чөп баскан жайы, анын узун туурасы 10га 15 экен туугандар. Анан ары жакта банясы бар, анда видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Сизге биринчи болуп сарайдын ички тарабын көргөзөйүн. Бул сарайдын орто чени туугандар. Бул жерден бир дарбаза, түштүк тарабынан 2 дарбаза, түндүк тарабынан 3-чү дарбаза, 3 дарбазанын тең кирип чыга аласыздар. Форточка терезелери. Анан орто ченинде мондай вытяжка деп коет беле, орусчасы туугандар. Ушундай абайланганга жайлары. Анан киресиздер, могу жерде 2 катар бука үйдү байласаңыздар болот. Орто ченинен мал караган киши басат. Андан кийин бул жагына дагы 2 катар, жалпысынан 4 катар үй же буканы сиздер бул сарайда кармай аласыздар. Анан өйдө тарабынан, өйдөсүндө туугандар жем айдылаган эмеси, жем айдылаган аппараты. Бул жерде чоң суу сактаган бочкасы, ар бир малдын алтарынан ондойдон суу сарайынча киргизилип, ашша суу туугандар могу жер менен агып чыгып кетет мынакей могулар мененчи. Бул жерде мондай жем айдылаган аппарат туугандар 3 фазалуу электр энергиясы жана өзүнүн трансформатору бар. Кенен колдоно бересиздер, өзүнүн бул жакта комнатасыга чейин бар экен. Мынакей бул жерде чөпкана синебалы туугандар. Ушундай кенен чоң транспорт менен кенеле келип чөйүңүздөрдү түшүрүп кайрачып кете бересиздер туугандар. Ички тарабына транспорт кире алат. Чөпкананын эле бет маңдайында туугандар жемкана мынакей. Бул жака дагы транспорт менен түз эле кирип чыга аласыздар туугандар. Туугандар, бул мынакей 9га 8 болгон үйүбүз. Киргенде мондай терраса сыяктуу жайы, андан кийин киребиз, кире бериш прихожка. Бул жагында санузел, раковина, үйдүн ички тарабынан да суу чыгарылган. Бери жагы кирсек, кухня, тамактануучу бөлмө, бери карай кирсек, бир спальня бөлмө туугандар. Үйдүн чыгыш тарабында мондай кирпичтен салынган помещение, негизинен очокканага бир нерсе салынган окшойт, бирөөсү, экинчиси склад катары колдоносуздарбы. Андан кийин баня, өйдө тарабы бир азыр көргөзөм, бир өзүнчө бир комната. Анан бул жакты караңыздар туугандар, заборго чейин чек аралар. Ал жака чейин кенен ушунча бош жери, чоң сарай сыяктуу дагы сарайдан кенен бирди салсаңыздар болчудай көрүнөт. Андан сырткардан орто чендеринде кенен бош жери калат экен туугандар. Мынакей бул жакта баня туугандар, кирпич, өйдө жагында дагы бир бөлмөсү. Анан бул экинчи дарбаза жана көргөзгөн. Бул жакта өзүнчө трансформатор. Кеңсиздер, биринчи сиздерге банянын ички тарабын көргөзөйүн. Негизинен курулуштун баары эле өзүбүз үчүн ошо сапаттуу кылып салганбыз дейт. Кирип карап көрүңүздөр, келип байкап көрүңүздөр туугандар. Мынакей теплый полдоруна чейин бар экен. Мынакей туугандар, ички тарабы. Төрүндө. Анан өйдө тарабында туугандар мынакей ушундай көрүп тургансыздардай чоң комнатасы туугандар. Мынакей туугандар, сарайдын чыгыш тарабында эле мына 4,5 гектар сууга тайдоо жерибиз жайгашкан. Суу мына бул арык менен келип ичет. Азыркы учурда мына беде себилген. Беденин деле туугандар ора болуп алыска ташып жүрбөйсүздөр. Сарайдын эле жанында муравеймен деле акырындык менен ташып киргизип койсоңуздар болот сарайга туугандар. 4,5 гектарына чек аралар байкалып эле турат. Эң эле түндүк чек арасы столболорду көрдүңүздөрбү? Ошол канал бар, каналга чейин болуп калат экен. Келгенде байкап көрүңүздөр. Дагы эмне маалыматы? Документин айтпаптырбыз, туугандар.
документи, кызыл китеби, техпаспорту, керектүү документтер бар экен, келип ээсинин колунда карап көрсөңүздөр болот. Жактырса сразу оформление кыла бересиздер. Баасы $250 000. Реальный клиенттер менен дагы содалашабыз дейт, сүйлөшөбүз дейт. Ээсинин номери 0998 89 99 79. 0998 89 99 79. Ушундай сарай издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.